бул ишти баштаганда эле баары айтышат эле да, эч ким ишенген эмес бул ишти аягына чейин алып чыгат, улантып кетет депчи. Баары эле айтышчу мындай, эмне кыласың, сен кызсың, агротармак бул биринчи бизнес, бул кыйын, бул эркектер даже кыла албайт депчи. Анан мен ошондо ойлонот элем да, жок, мен баары бир өзүмдүн максатыма жетем, эч кимди укпайм десем дагы, мындай туугандарым дагы лучше турмушка чык, турмуш кур, ошо үйдө отур, же мындай кийим менен бизнес кыл, жанагындай бренд кыл депчи ошентип айтышат эле. Ошого дагы карабай, эчтеке карабай, мен кыялымды көздөй бара жатам. Мен ишенем, чын жүрөктөн ишенем биздин күрүштөр дүйнөлүк деңгээлге чыгышына. Менторлук программа мага жөн гана билим бербестен өзүмө ишенимди күчөттү. Биз бир тууганым экөөбүз азыркы учурда дүйнөлүк бренд кылып, Баткендин күрүчүнү калдыксыз өндүрүш кылып чыгарайын деп атабыз. Буга чейин бизде кандай көйгөйлөр болгон? Экспортко чыгуу процесстери аябай кыйын, татаал болуп кеткен да. Ошондуктан бир нече убакытка токтоп калган. Бирок менин менторум Элиза Керимбекованын колдоосу менен, бизге тажрыйбасы менен бөлүшүп мага жол көрсөткөндүгүнөн биз азыркы учурда Орусияга жана Америкага экспорттоп баштадык. Туруктуу кардарларыбыздын эсебин көбөйтүп, азыркы учурда сатууларыбыз 2 эсе көбөйдү. Биз ушул сезондо 15 жаңы жумуш орундарды түздүк сезондо. Ошондой эле туруктуу жумуш орундарды бул 10 адамга жетти. Менторлук программага катышуу менен биз жаңы өнөктөштөрдү таптык. Ошондой эле жаңы продукцияларды чыгарууга даярдык көрүп жатабыз. Бул күрүчтүн уну, күрүчтүн кегинен скраб косметикалык, күрүчтөн чыккан печенье. Биздин бизнес күрүчтөн калдыксыз өндүрүш кылууга таянат. Мен ар бир жаш кызга айтат элем, биздин кыялдар маанилүү. Биз өз максаттарыбызга ийгиликке жете алабыз. Менин окуям агробизнеске кызыккан жаш кыздарды, айымдарды шыктандырат деп ишенем. Биз жөн гана кыялданып эле койбостон, аны ишке ашырып, туруктуу бизнес түзүп, экономиканын өнүгүшүнө салым кошсок болот. Ментордук программа биздин ишенимди бекемдеди. Колдоо болсо, ар бир айым ийгиликке жетет экендигин көрсөттү. Стереотиптерди жеңип, аялдар агросектордо активдүү позициясын ээлеп, өбүттүү ийгиликтерге жете аларын көрсөтөбүз.